Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн 26 апрель, чаршемби. Шаввал айынын 6-күнүнүн орозосу болуп атат, туугандар. Бүгүнкү оз ачуу 20-дан 03 өткөндө Москва убактысы боюнча оз ачар болот. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бул календар күнүнө Китеп медиада чыгып атат. Туугандар, акыркы күндөрү Москвада текшерүү күчөп жатат. Себеби май майрамдары жакында болот. Ошого жараша кичине коопсуздук маселесин кароо максатында көптөгөн текшерүүлөр болуп атат. Ошого кошо эле биздин мигранттарды текшерүүнү күчөйттү. Себеби план кылыш керек, өзүнүн баягы иш-чараларını көргөзүш керек, жыйынтыгын билгириш керек дегендей да. Ошого мына өткөндө кече видеодо айткандай, азыр учурда регистрация гана текшербестен, трудовой договор болобу, медкнижка болобу, эмне гана болбосун ошол эптеп эле результат кылыш болуп атат. Негизичи. Анан текшерүү күчөдү десек, эми метролордо мурдагыдай эле текшерүү мурдагыдай эле, бирок айрыкча көчөдө көп текшерип атат. Андыктан көчөдө жүргөндө туугандар, көчөдө жүргөндө эки жакты карап жакшы мындай өзүңүздөргө сак болуп жүрүңүздөр. Анан дагы бир маанилүү нерсеси ошол көчөдөгү текшерүүнүн. Метродо мисалы текшергенде жөн эле паспортты текшерет. Паспортты текшерип, себеби метродо өзүңүздөр билесиздер, любой жерде камера бар. Камерага алар негизи эле камерадан да коркушат да. А көчөдө жүргөндө кадимкидей тосуп алып, кармап, аны айтып, буну бер, трудовойду бер, эмне иш кыласың, каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деген суроолор менен коркутуп, үркүтүп, анан анча орусчаны билбесе алып барып, отделенияда 2-3 күн кармап дегендей. Ошондой текшерүүлөр, кармагандар көп болуп атат. WhatsApp'tan көбү жазып атат, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот деп. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, көп жерде мисалы протокол жазбай эле 5000 төлөйсүң, болбосо манча бересиң, 2000 бересиң, 3000 бересиң, кое беребиз, болбосо протокол жазбайбыз деп. Колуңардан кесе протокол жаздырбай эле, талашпай эле чыгып кеткиле. Ошол негизи эле туура жолу ошол. Себеби протокол жазгандан кийин ал штрафка 2-3 штрафтан кийин выдворение, кыйынчылыктар көбөйүп кетиши мүмкүн да. Анан туугандар, мынабы МТШдеги регистрация боюнча туугандар. МТШдеги регистрация жакшы чыгып атат. Өткөндөгү биринчи бергендерди 10 күндө эле чыгардык. Андан кийинкиси да ушул жумада күтүлүп атат буюрса. 25 болсо бүгүн 26-сы, 27-си, 28-ине чейин документтер кабыл алынат. Андыктан мына биринде, экисинде, үчүндө срогу бүткөн, 5-inde ошол майрам күндөрү туш келген регистрациянын срогу ошол күнгө туш келген болсо, колдон келсе майрамга чейин тапшырып коюңуздар. Ошону менен мисалы тапшырылган срогудан эсеп болуп кете берет туугандар. Сиздер тапшырылган күнгө эсептесеңиздер, мисалы 1-2, 5 майда баягы майрам күндөрүнө туш келгендер өттү болуп кете берет. Майрамдан кийин чыгат. Бирок базада ошол уланып, сиздер баягыдай срогунан уттурбайсыздар да туугандар. Андыктан ошол жогоруда телефон, астындагы телефонду коюп коемун. Ошол астындагы телефондорго кайрылып сурасаңыздар болот. Анан негизи эле продленияга Сахарова керек туугандар. Сахарованы дагы ошол эгерде Сахаровадан өтө элек болсоңуздар, мына Подольскийдеги дагы бир МВДнын миграционный центри бар. Ошол жерден дагы өтүп, бир күндө ала турган жолдору бар. Ошол боюнча дагы ушул астындагы номерлерге кайрылып алсаңыздар болот. Айрыкча айта кетчү нерсе туугандар, сиздерге жардам, мигранттарга жардам, ушул маалыматты бөлүшүп коюңуздар, себеби көбү Сахаровага баргандан коркушат. Сахаровага барсам результат не то чыгып калып атат. Андан кийин регистрация базадан чыкпаган болсо, анда дагы кыйнашат, штраф кылышат. Кээ бир жерлер ошол Сахарованы өзүдөн дагы кармап кеткен учурлар болуп атат. Себеби баягы көбүнчө штраф алып, көбүнчө баягыдай кара тизмеде экенин билбей калып, ошондой учурлар дагы болуп атат. Андыктан туугандар, эгерде ошол Сахарова маселеси болсо, ошол Подольскийдеги центрге, миграционный центрге кандай болот, эмне болот, ошол маалымат боюнча ушул номерлерге кайрылып билсеңиздер болот туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке дайыма так болуңуздар. Чек ара маселеси, трудовой маселеси боюнча Абдыразак Таксырга кайрыла бересиздер.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7